Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн мен сиздерге невролог дарыгери катары нерв системасынын оорулары боюнча айтып бергим келип турат. Мен атым Жобасарова Динара Жаанбаевна, невролог дарыгеримин. Азыркы мезгилде аябай көп нерв системасынын оорулары кездешет. Алардын ичинен эң көп кездешкени бул инсульт оорусу. Инсульт дегенде ар бир адамга бул тааныш сөз. Аны дегенибиз бул деген жашарып баратат. Эгерде мурунку мезгилде инсульт менен 60-70 жаштагы оорулар ооруй турган болсо адамдар, азыркы учурда 18 жаштагы адам деле, 30 жаштагы жигит деле, 30 жаштагы аял деле инсульт оорусуна чалдыгышы мүмкүн. Буну айткым келгени себеби бул инсульт оорусу бизде көп кездешкени, биздин адамдар, калкыбыз өзүнүн ден соолугуна өтө кайдыгер карап атат. Өзүнүн ден соолугун 2-нчи орунга, 3-чү, 4-чү орунга коюп жатат. Ошон үчүн инсульт оорусу биздин Кыргызстанда, негизи түштүк региондо аябай көп кездешет. Инсульт болгон адамдын психологиясын айтып кетейин. Ошону сиздер эгерде угуп билип алсаңыздар, бул үй бүлөдө инсульт болбош керек. Биздин үй бүлөгө инсульт деген оору келбеш керек деп ар бирибиз күрөшөбүз. Инсульт болгон адамдын баш мээсине кан куюлат. Же болбосо баш мээнин бир бөлүгүнө кан жетишпей калат. Аны ишемия деп коет. Ошол баш мээнин бөлүгү иштебей калат. Же кан куюлду, же кан жетпей калды. Иштебей калганда ошол баш мээнин бөлүгүнүн кызматы өзгөрөт же такыр жок болот. Демек бул адам же сүйлөй албай калат, же көрбөй калат, же бир нерсени сезбей калат. Эң коркунучтуусу бир колу иштебей калышы мүмкүн, жарым денеси, тулку бою иштебей калышы мүмкүн. Дагы да болсо андан кызык, андан таң каларлык белгилери абдан көп. Мисалы, билип туруп сүйлөй албайт, түшүнүп туруп жооп бере албайт. Бул деген өтө коркунучтуу. Анан эң эле коркунучтуусу өзүнө өзү жооп бере албай, өзүн өзү тейлей албай, бирөөгө көз каранды болот. Ал адам аны дайыма тейлеп туруш керек. Бул деген сөз бирөөгө көз каранды болуп, кээ бир адамдар инсультка чалдыкканда биринчи 10 күн, биринчи 20 күн неврология бөлүмүндө жатышат. Ошол мезгилде эле булардын психологиясы такыр башынан аягына өзгөрөт. Булардын өмүрү экиге бөлүнөт: инсультка чейин жана инсульттан кийин деп. Көпчүлүк адамдар инсульт болуп калганда ошол менен өздөрү сыртка чыккысы келбейт. Ошол жарым иштебеген абалда балдарына көрүнгүсү келбейт, туугандарын көргүсү келбейт, жакын досторун дагы көргүсү келбейт. Себеби ал өзүн өзү тейлей албай, өзү тамактана албай, өзү саара узатуу үчүн дагы чыга албай калган учурлары көп болот. Бул деген психологиялык абалы өтө коркунучтуу. Бул деген бир гана ушул адамга эмес, бул адамдын туугандарына, бир туугандарына, бала чакасына, үй бүлөсүнө негизи эле айтып келбеген кырсык болуп эсептелет. Айтып келбеген курч мүнөздөгү дарт бул инсульт. Муну биз кантип алдын алабыз? Болгону эле дайыма кан басымыбызды текшерип турушубуз керек. Ар бир адам өзүнүн кан басымын билиш керек. Менин кан басымым 120га 80 деген болсо, анда бул жакшы. Эгерде менин кан басымым 180, 100 болот, ушул акыбалда мен жакшы эле жүрөм, мен жумушчу кан басымым ушул деген болсо, анда бул эң коркунучтуу. 180, 100 деген кан басымы бул 3-чү стадиядагы кан басымын көтөрүлүшү. Ушул акыбалда эч кандай белги болбосо, эч кандай башы оорубаса, эч жери көзү караңгылашпаса, анда бул эң коркунучтуу абал дагы айтып келбей бир күн эле инсультка чалдыгышы мүмкүн. Болгону кан басымыңызды өлчөйсүз, башыңыз ооруса көрүнөсүз дарыгерге, невролог дарыгерине. Анан керек болсо томография изилдөөсүнө өткөрүп койсоңуз болот. Томография кылсын дегенде эле биздин калктын көпчүлүгү бул кымбат экен, аны кое турчу, ансыз эле дары жазып берчи дегендер аябай көп болот. Томографияга кеткен акчасын биздин калк машинасына жумшашы мүмкүн, көйнөгүнө жумшашы мүмкүн, башка бир белектерге жумшашы мүмкүн, бирок баш мээсин томография кылуудан
өздөрүн экинчи үчүнчү орунга коет. А эгерде инсульт ушул адамга келип кала турган болсо, айтып келбей, анда бул үй бүлөнүн баардыгына кырсык түшкөндөй эле болот. Мен сиздерге айтарым, дайыма ден соолукту биринчи орунга коюңуздар. Дайыма кан басымыңызды билип, дайыма ушул коркунучтуу факторлордон алыс болуңуздар. Ден соолук каалайм.